Ушул сааттарга алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырам, саламатсыздарбы? Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарынын күнбатыш тарабында жайгашкан Арал Капчыгайына эс алууга чыгып дайынсыз болуп жаткан Орусиянын 2 жаран аман эсен табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 3 куткаруучу алар менен байланышып тоодон алып түштү. Буга чейин Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 15-октябрда эс алууга барган орусиялыктардын дайыны чыкпай жатканын маалымдаган. Ишемби күнү Капчыгайга куткаруучулар барып, эс алуучуларды табышкан эмес. Издөө иштери 16-октябрда дагы уланган. Мирланбек Ажы Токтомушев Ош шаарынын мусулмандарынын казысынын милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка муфти Замир Кары Ракиев кол койгон. Аны муфтийдин орун басары Самиден Кары Атабаев каланын Борбордук мечитинде казият жамаатына жана шаар имамдарына тааныштырган. Ал эми мурдагы казы Мурзакул Кары Осмонов башка кызматка өткөн. Токтомушев 2019 жылдан бери Ош шаарынын мусулмандар казысынын орун басары болуп эмгектенип келгени маалым. Токмок шаарындагы мал базарда акчасын урдаткан карыя боюнча факт Токмок шаардык ички иштер бөлүмүндө катталып, териштирүү иштери башталды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, учурда жогоруда көрсөтүлгөн карыянын акчасын уурдаган кылмышкерлерди таап, мыйзам чегинде чара көрүү боюнча иштер жүрүп жатат. Кечээ социалдык тармактарда Токмокто мал базардан 120 000 сом акчасын урдаткан аксакал боюнча тасма чыккан. Ошол эле жерде кайдыгер эмес жарандар 115 500 сом акча чогултуп беришкен. Ошондой эле аксакалга жылкы алып беришкени кошумчаланган. Бул жылы Ош шаарында вишти шилекей аркылуу аныктоочу экспресс-тесттерди акысыз берген тестоматтар орнотулат. Бул тууралуу Ош шаарында өткөн тегерек столдо айтылганын мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Кеп Ош каласындагы аптекалардын бирине сынамык долбоордун алкагында коюлуучу вишти аныктоочу экспресс-тесттерди акысыз берген вейдинг тестоматтар туурасында жүрүп жатат. Эгерде бул долбоор жакшы жыйынтык көрсөтсө, анда жабдууну көбөйтүү иштери аткарылат. Ошондой эле Ош шаарындагы аэропортто мигранттар виштин алдын алуу боюнча маалыматтык кампанияны күчөтүү пландалууда. Статистика таянсак, ушул жылдын 1-октябрына карата Ош шаарында 1276 адам ВИЧ менен катталган. Анын ичинен 874 эркектер, 401 аялдар. Аталган оору учурда 29-39 жаштагылар арасында катталат. Буга байланыштуу тегерек столдун жүрүшүндө ВИЧтин калктын айрылуу катмарында жайылуусунун алдын алуу, ошондой эле Орусиядан келген жарандарды жана мигранттарды милдеттүү түрдө медициналык кароодон өткөрүүнү да жөнгө салуу айтылды деп жазылат маалыматта. Апта аягында Москва облусуна караштуу Шелково шаарынын аскер комиссараты өрттөлдү. База агенттиги маалымдагандай, белгисиз кишилер күйүүчү май коюлган 2 бөтөлкөнү военкоматтын терезесинен ичкери карай ыргатышкан. Натыйжада 2 иш бөлмөсү, бирөөсү архив сакталган жай жабыр тарткан. Өлкөдө жарым-жартылай мобилизация башталгандан бери комиссараттарга кол салуулар күчөдү. 16-октябрга карата 50 жерде өрттөө аракети катталган. Сентябрдын аягында Орусиянын Иркутск облусундагы аскер комиссаратынын биринде аскерге чакырылган адам ок чыгарып, андан аскерге чакыруу комиссиясынын башчысы Александр Елисеев жаракат алган. Орусияда мобилизацияга каршы бир катар шаарларда ири акциялар өттү. 25 сентябрдын кечинде митингтерге чыккан 2,5 миңдей киши кармалганы маалым болгон. 10 миңдеген адамдар, негизинен эркектер, өлкөдөн чыгып кетишкен. Орусиянын коргоо министрлиги КМШ өлкөлөрүнүн биринин жараны экени айтылган 2 адам Белград облусундагы аскер полигонунда элге ок чыгаранын билдирди. Натыйжада 15 адам жабыркап, 11 адам каза болгон. Коргоо министрлиги окуяны теракт деп атады. Мекеменин маалыматына караганда, атышуу Украинадагы согушка барууну чечкен ыктыярчылардын машыгуусу учурунда болгон. Кол салган 2 киши жок кылынды. Адам өлүмүнө алып келген атышуу тууралуу база басылмасы биринчи болуп кабарлады. Сота Телеграм каналынын растоосунда атышуу Салоти айылындагы ок атуучу полигондо болгон. Ал жерде лагерь жайгашкан. Анда Украинадагы согушка баруудан баш тарткан Брянск облусунун мобилизацияланган 100дөн ашуун адамы бар.
Маш басылмасынын маалыматына караганда атышуудан ыктыярчылар каза болушкан. База таңкы саат 14 чамасында атышуу болгонун, бирок маалымат кечинде белгилүү болгонун жазды. Жабырлануучулар ооруканага жеткирилген. Алардын кеминде экөөнүн бутуна ок тийип, дагы бирөө жабырлануучу көкүрөгүнөн жаракат алган. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын расмий сайтынан жана YouTube каналынан да күзөтсөңүздөр болот. Кийинки эфирден жолугабыз.